Бүгүнкү күндө Сокулук районунун Манас айыл аймагындагы Фрунзе айылында жазгытала иштери кызуу жүрүүдө. Аймак үчүн негизги айыл чарба өсүмдүктөрү арпа, беде, буудай, жүгөрү болуп эсептелет. Айтсак аталган айылдын тургуну Акрор Факиров быйыл 20 гектарга жүгөрү айдоону пландап жатат. Бирок ал учурда жер катып кеткендиктен жерди жумшартуу иштерин жүргүзүп, 1-2 күндөн кийин гана жүгөрү эккенге киришерин айтты. Бул жерге 20 гектарга жүгөрү эгеле деп атканбыз. Жер кичине катып кеткенден азыр диске салдырып жатабыз. Жаңы МТС'ин жардамы менен гана жакшы болуп калды. Буга чейин арпа негилгенде арпа айдаган былтыркы жылы. Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунда талаачылык бригадиликти 10 жылдан бери аркалап келе жаткан Жамаледин Жаянбаевдин айтымында дыйкандар буга чейин эскилиги жеткен техникалар менен жерлерди айдап бир топ кыйынчылыкта жаралып келген. Бирок заводко азыркы тапта 10 даана жаңы трактор келип, иштери бир кыйла жеңилдеп, айдап себүү иштери өз убагында аткарылууда. Аны менен катар Жаянбаев дыйкандарга дагы кандай жардамдар көрсөтүлүп жатканына токтолду. Бүгүн дыйкандарга жер айдоо себүү иштерине эң чоң жардамды биздин МТС берип атат. Анан акча тыйын жагынан да буларга пайда болду. 30%ке арзан айдап атышат. Бул өзүнчө эле бир жакшы оокат болуп калды дыйкандар үчүнчү. Мисалы азыр 5,5-6 миң сом 1 гектар жерди айдаган. Негизи 6 миң сомда 5,5 ретке. Биздикини болсо бүт эмени амортизаторду чыгарып, балдардын иштеген айлыктарын чыгарып, ана лизинг компанияга определенный бир сумма төгүп туруш керек экен. Ошолорду расчетун чыгарып, минимальный пайда менен 4 миңге түшүрүп коюшту жерди айдаганда. Бул сугат оор жерде. Ал эми Багара деген жерибиз болот, суу ичпеген. Ал жерлерде болсо 3,5 миңден айдаганга. Аягы кичине жеңилирээк болот да айдасыз. Мындан сырткары Жамаледин Жаянбаев сугат суу боюнча да кеп козгоп, негизи Кыргызстанда суу жетиштүү экенин, бирок талааларга жетпей калганын айтат. Ал тургай айыл чарба министри өзү дагы бул аймакка келип, ар бир дыйкандын жерине суу кенен жеткиликтүү болушу керектигин тапшырма берип кеткенин айтты. Аны менен катар Жаянбаев айыл чарбадан атайын адистер келип, дыйкандарга окутуу иштерин жүргүзүп жатканы жакшы көрүнүш экенин, бирок мындай иш аракеттери мындан да күчөтсө жакшы жыйынтык болот деген пикирде. Дыйкан деген ким? Муну түшүнсөңөр болот. Кечээ эле мен тракторист болуп иштеп аткам. Кечээ эле башка бирөө сугат жолу эле жүргөн адам, же болбосо мугалим болуп жүргөн адам, же башка кызматтарда жүргөн адамдар бир күндө эле фермер болуп калбадыкпы? Үлүш берди бизге, мына жериңер иштегиле деп. Анан баары эле агроном эмес да. Агрономдук тажрыйба Кыргызстанда акыркы убакта азайып кетти. Жакшы көзөмөл болбой калды. Жер кичине өзүнүн баягы берчү түшүмүн бере албай калды. Кыскасы агрономдук көзөмөл начар болуп калды да. Өлкөдө жазгытала иштеринин башталганына 2 айдын жүзү болуп калды. Ага ылайык бүгүнкү күндө жалпы 200 гектар жерге айдап себүү иштери жүргүзүлгөн. Бул боюнча айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык бөлүмүнүн башчысы Туратбек Идрисов айтып, быйыл май өсүмдүктөрүнө жана андан тышкары тропикалык мөмө жемиштерге басым жасалып жатканын билдирди. Анын ичинен апельсин, мандариндин көчөттөрүн Түркиядан алып келип, Баткенге өстүрүп, сыноодон өткөрүү боюнча иштер башталган. Эгер жакшы жыйынтыктарды берсе, келерки жылы айдоо аянттары көбөйтүлмөкчү. Бүгүнкү күндө ошо почти 200 миң гектарга жер айдалып себилип калды. Анын ичинен жаздык буудайды алганда 60 миң гектар буудай себилип калды. 120 миңде арпа, 4 миңге жакын кызылчасы, 1000 гектарга жакын өсүмдүк майы себилди. Андан сырткары ошо 4 миңден ашык жүгөрү өсүмдүгүн себип калдык. Бүгүнкү күндө ошо көл өрөнү менен талас өрөнү ошо жаңыдан башталып, кызуу жүрүп атат. Жер семирткичтерди алганда бүгүнкү күндө ошо 62 миң тонна жер семирткич ташылып келинди. Анын 20 миңдей бүгүнкү күндө бардык сатуу пункттарда бар. Аны менен катар айыл чарба министрлиги дыйкандардын чоң бир көйгөйүнө айланган күйүүчү майлоочу каражаттар менен камсыз болгонун жана техника жетиштүү экенин, ошол эле учурда дан өрөндөрү боюнча дагы маселе жоктугун билдирүүдө. Алина Жапаркулова, Ерлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.